Президент Садыр Жапаров республикалық бюджеттен чыгаша бөлігін оптималдаштыруу, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик каражаттарды пайдалануусунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыктын максаты республикалық бюджеттен чыгашаларды иретке келтирүү боюнча негизги чараларды ишке ашыруу, анын алкагында жогорку кеңештин депутаттарына кеткен чыгымдарды азайтуу боюнча зарыл чаралар кабыл алынды. Атап айтканда, парламентарийлердин кызматтык айлыктары төмөндөтүлдү. Ошентип жогорку кеңештин төрагасынын кызматтык айлыгы 30 000 сом, вице-спикерлер 27 000 сом, парламенттик фракциялардын лидерлерине жана комитеттердин төрагаларына 26 000 сом, депутаттарга 25 000 сом өлчөмүндө аныкталды. Республикалык бюджеттин чыгашаларын оптималдаштыруу, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө президенттин жарлыгы жаңы бюджеттик саясатты, мамлекеттик органдар тарабынан бюджеттик чыгашаларды негиздүү үнөмдөөнү далилдейт. Жарлыкта бюджеттик чөйрөдөгү абалды жакшыртуу механизми камтылган, ал эми иш жүзүндө эч кандай каражат жумшалбайт. Жарлыкта бюджеттик чөйрөдөгү кырдаалды жакшыртуу боюнча механизм киргизилген, аны менен бирге эч кандай каражат коротулбайт. Механизмди мамлекеттик каражатына карап иш кылышы керек деген жалпыга маалым принцип менен мүнөздөсө болот. Башкача айтканда, мамлекеттик аппаратты кармаш үчүн коротулган мамлекеттик бюджеттин чыгашаларын кескин үнөмдөө. Механизм аркылуу өлкөлөрдө татаал экономикалык реформаларды өткөрүү мезгилинде ар дайым ийгилик менен колдонулуп келген. Чамаңа чактап иш кыл урааны алдында Балтия, Чыгыш жана Борбордук Европанын өлкөлөрүндө Эстония, Латвия, Польша, Чехия, Венгрияда мамлекеттик башкаруу формалары ийгиликтүү өткөн. Бюджеттик каражаттарды үнөмдөө саясаты бардык мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон нормативдик мүнөзгө ээ болду. Жарлыкта республикалык бюджеттен чыгашаларды тартипте келтирүү боюнча негизги чараларды ишке ашыруу каралган. Маселен, буга чейин жогорку кеңештин депутаттарына турак жай үчүн компенсация төлөнүп келген. Бул жарлык менен компенсациялар жана кызматтык унаалар алынып салынды. Ал эми колдо бар кызматтык батирлер турак жайы жок парламент депутаттарына бөлүштүрүлөт.